дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби биздин мамлекеттин символу. Ал бардык маанилүү расмий документтерде жана мөөрлөрдө чагылдырылган. Мамлекеттик герб кыргыз жарандарынын паспортунда да түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби 1994 жылы 14 январда Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген. Гербтин авторлору Асейин Абдыраев жана Садырбек Дубанаев. Герб негизги 4 элементтен турат. Ала тоо, ысык көл, ак шумкар жана буудай сабагы менен ак пактаны камтыйт. Гербте 4 түс пайдаланылган: ак, сары, көк жана күрөң түстөр. Мамлекеттик гербте тартылган канатын жайган ак шумкар мамлекеттин эркиндигинин символу. Алдыга умтулуу, берешендик, көрө билгичтиктин жана тоолуу өлкөнү мекендеген кыргызстандыктардын бийик мүдөөсүн түшүндүрөт. Кыргызстандын бермети ысык көл, жаратылыштын кооздугунун символу, жашоонун жана энергиянын булагы. Күндүн нуру, тоонун чокулары кыргыз элинин ак калпагына окшойт. Гербтин эки кырына түшүрүлгөн пахта менен буудай Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрдүүлүгүн жана ошондой эле биримдикти белгилейт.